Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде тараптар телеберүүсү. Бүгүнкү биздин телеберүүбүздүн темасы токтукка шоктук деп атадык. Себеби дегенде, акыркы мезгилдери жаш өспүрүмдөрдүн кылмыштуулукка аралашкан фактылары көп катталууда. Жана ошондой эле буга окшогон маалыматтар интернет булактарында дагы коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурууда. Мына ошондуктан да азыркы учурда биз жаштарды канткенде жакшы жолго сала алабыз. Алардын мына ушул жолдорго кирип кетишине эмне себеп болуп атат? Мына ушул суроолордун тегерегинде бүгүн биз тараптар ток-шоусун уюштуруп жатабыз. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, алгач мен сиздерди бүгүнкү биздин студиябызга келген коноктор менен тааныштырып өтсөм, андан соң биз маегибизди уласак. Бүгүн бизде конокто Жалал Абад областык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн ага тескөөчүсү Айбек Сатыбалдиев, Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын башчысы милициянын полковниги Алмаз Жусупов, ошондой эле Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары Айнура Маданова, коомдук активист Келдибек Жийинбеков, Базар Коргон райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Сопобек Сариев, ата энелерден Шухратбек Акбаров, мына ушул Базар Коргон районунан эле социалдык педагог Саламат Өмүрзакова, психолог Шахриниса Абдыкасымова эжекебиз келип отурат. Аны менен катар ата энелерден дагы Бахадыр Калдаров келип отурат. Саламатсыздарбы, биздин студияга куш келиптирсиздер. Алгач эле бир аз расмий маалыматка көңүлүңүздөрдү бурсак, андыктан мен Алмаз мырзага сөз берсем, үстүбүздөгү жылдын 8 айдын жыйынтыгына бир аз токтолуп өтсөңүз, жаш өспүрүмдөр катыштыгы бар кылмыштуулук канчалык деңгээлде катталды жана азыркы учурда кандай иштер алып барылып жатат? Рахмат. Биринчиден жакшы суроо болду. Мен жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук боюнча 2019 жылдын 8 айында маалымат берип өтүп кетсем, жаш өспүрүмдөр тарабынан 2019 жылдын 8 айында жалпысынан быйылкы жылы 102 кылмыш катталып, ал эми былтыркы жылы 139 кылмышы катталган. Ал эми өспүрүмдөргө карата жасалган кылмыштар былтыркы жылы 99, быйылкы жылы 79. Кылмышка катышкан өспүрүмдөрдүн саны былтыркы жылкы кылмышка катышкандар 119, быйылкысы 87. Ал эми өспүрүмдөрдүн өздөрүнүн өмүрүн кыюу, суицид фактысы боюнча былтыркы жылы 9 факты катталган, а быйылкы жылы 6 факты катталган. Сууга чөккөндөр быйылкы жылы чынын айтканда бизде ушу сууга чөгүү фактысы былтыркы жылга караганда көбүрөөк болуп 5 фактыга өсүп кетти. Быйылкы жылы былтыр 11, а быйылкы жылы 16 факт болду. Дайынсыз жоголгондор былтыркы жылы 69, быйылкы жылы 71, бул жоголгондор бардыгы табылган өз убагында. Жаш өспүрүмдөргө түзүлгөн протоколдор былтыркы жылы 209 протокол түзүлгөн, азыркы учурга чейин 8 айда 350 протокол түзүлгөн. Ал эми быйылкы жылы ушу кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча Жалал Абад областык ички иштер кызматкерлери тарабынан, шаар райондук ички иштер бөлүмдөрү тарабынан мектептерде болтурбоо мектеп окуучулары арасында кылмыштуулукту болтуруу максатында биз ар кандай иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Бул жерде эртеменден баштап, мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, мынакей окуу жылы башталып калды. Ошол эртең мененки мектепке балдардын келишинен баштап ошол жерге жол кыймыл эрежелерин сактоо максатында. Алмаз мырза, кандай иштерди биз аткарып аткандыгыбыз жөнүндө бир аз кийинирээк талкуу кылабыз. Андыктан азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы биздин талкууга активдүү катышсаңыздар болот. Сиздер 03722 коду менен 50206 телефонуна байланышка чыгып, биздин конокторго өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берсеңиздер болот, жооп алсаңыздар болот. Азыр бул жерде биз бир эле теманы да ошон үчүн койдук да, токтукка шоктук депчи. Бул жерде бир эле өспүрүмдөр жөнүндө сөз болбойт да, себеби дегенде жаштар жөнүндө. Негизи эле жаштар жөнүндө. Кылмыштуулукка бет алган жаштар, ошого аралашкан жаштар, мына ушул аптанын башында эле 10 сентябрь адашпасам, 9 сентябрь адашпасам, мына Жалал Абад шаарында ур токмокко кабылган бала кече күнү каза таптыбы? Бүгүн каза тапты, ооруканада бүгүн каза тапты. Ал үй бүлөнүн жалгыз баласы экен. Бул боюнча дагы бир аз маалымат биздин көрсөтүүбүздөн ар бир телекөрүүчү, ар бир ата эне өзүндө баласына болгон жоопкерчиликти сезсе деген максатта өткөзүп атабыз да бул нерсеничи. Бул жерде бир кызматты айыптап же бирөөгө жүктү таштап сен күнөөлүү деш эмес.
ата-эне баланы жараткандан кийин аны багыштагы, аны тарбиялаштагы, аны жолго салыштагы бул ата-эненин мойнунда экенин ата-энеге сездирүү максатында өткөзүп атабыз да. Андыктан ошол окуяны айтып берсеңиз, кандай болгон бул окуя? Бул окуя боюнча айтып өтсөм, 2019 жылдын 9 сентябрь күнү саат 23:30 чамасында Жалал Абад шаарынын Барп Сейил көчөсүндө жайгашкан жаңы ачылган Динат аттуу түнкү клубтун жанында Базар Коргон району Базар Коргон айылынын Осмонов көчөсүнүн номер жок үйүнүн тургуну 1 январь 93 жылы туулган Бекишев Мунарбекти өзүнө бейтааныш балдар пикир келишпестиктен уруп денесине оор жарат келтирген. Бул факт боюнча Бекишев денесинен алган жараттан Жалал Абад областык ооруканасына түшүп, ал жерде денесинен алган жараттан бүгүн каза тапты. Ал бул факт боюнча Өзүнө келбей каза тапты. Бул факт боюнча Жалал Абад шаардык иштер бөлүмүнүн кылмыштарды жана жоруктарды бирдиктүү реестрге каттоо фактысы ошол күнү эле катталып, жаза кодексинин 266 статьясынын 2-беренесинин 1-пунктунда менен көрсөтүлгөн кылмыш иши козголуп, азыркы учурда бул кылмыш боюнча шектүү деп 4 адам кармалып, 11-inde 2 адам кармалган, 2 өспүрүм, анын 12-синде азыркы учурда 4 адам камакта отурушат. Мындай айтканда, анан ошол жерде интернет булактарына тарап кетти, ошол Базар Коргон районундагы Масадан айыл өкмөтүнүн баласы экен, бирөөсү ошол унада жүргөн, өзүнүн туулган күнүн тосуп жүргөн учур экен эле, түн жарымда. Ошондой маалымат барбы? Булар жаш өспүрүмдөр, ушул бул эми жаш жетелек өспүрүмдөр эмес, булар эми совершеннолетний балдар. Булар киргенде, жана жабырлануучу тараптагы киргенде, берки балдар тараптагылар мас болгондугу, алар бири ошол түнкү клубдун алдында турганда, өтүп кетип жатканда, ошол сөз ара сөз талашып кечирет, сөзүңүздү бөлдүм. Деги эле өзү түнкү клуб канчага чейин иштеш керек? Бизде түнкү клуб мыйзам боюнча жок го өзү. Анан кантип түнкү клуб иштеп атат? Анда сиздер эмне кылып атасыздар? Бизде Жалал Абад шаарында азыр 4 түнкү клуб бар. Аларга Жалал Абад шаардык мэрия тарабынан бизде бир гана ачык кафелер, сырттагы кафелерге гана 11-ге чейин тыюу салынган. Ал эми түнкү закрытый жабык кафелердегилер алар иштеп атышат азыркы күндө. Аларга мыйзам жол береби ошол жабык кафелерге? Мыйзам ошолорго жол бергендиги үчүн ошентип иштеп жатышат. Булар жана мэрия тарабынан эч кандай жабуу туурасында эгер мэрия тарабынан кандайдыр бир чечим кечиресиздер, азыр телекөрүүчүдөн суроо бар экен, андан соң биз улантсак. Урматтуу режиссер, улай берсеңиз. Саламатсыздарбы? Алмаз мырза, силер айттыңыздар, түнкү клуб деп, түнкү клубтан мурун силер ошонун алдын ала кароо, ошонун алдын ала башка бир директор коюп, ошоларды албасаңар болбойбу? Анан силер алып туруп, анан кийин болуп кетиптер, болду, анан биз тез жардамда тез аракетин жасадык, кандай? Жок, аны жасаштын кереги жок. Алдын алыш керек ошонун баарын. Эмне түнкү клуб болгондон кийин ошонун алдына ошол жигиттин өмүрүн кыйгандан мурун жесто деген жүрөт го ушул. Ошолардын баардыгын жестодон койбойсуңар, ошол нерселерди карабайсыңар, анан кийин биз тезгинаттар кафалар карадык дейм. Баардын алдын алуу керек, анан кийин түштөн кийин анан биз унутуп койдук. Рахмат, урматтуу телекөрүүчү. Өзү негизи мыйзамда кандай болуш керек? Түнкү клубтун алдында кимдер туруш керек? Кандай болуш керек? Мен негизи ушул убакка чейин келип түнкү клуб бар экенин мурда бар болчу, бирок мыйзамдын негизинде баягынтип казинолор, кумарканалар, тиги булар жабылып, компьютердик оюндар жабылганда мүмкүн ушулар дагы жабылганбы? Өзү негизи мыйзамда болуш керекпи түнкү клуб? Иштей береби? Боло береби? Бул түнкү клубтар азыр жакшы суроо берилди тергөөрчү тарабынан. Бул түнкү клубтар азыркы учурда биз бир нерсе жолу барып, 5-6 жолу барып эскертүү бергенбиз буга чейин.
ошол жердеги өздөрү ошол Алмаз мырза, келиңиз, азыр ошол жерде ачык талкуу болуп атат. Ачык эле айтайлы. Кайсы ишкерге таандык ошол? Ким дегенге таандык ошол түнкү клуб? бул азыр Айтыңыз, аты фамилиясын сиз билесиз да, айтың андай. Нол ишкерге таандык деп эле. Эл дагы билсин. азыр бул болгон окуя бул болгон окуя азыр бизге Дина аттуу жанагы Барпсейил көчөсүндө жайгашкан түнкү клуб. Кожоюну ким анын? Султанова Динара деген бул эмкен, эми бунун хозяйыны ошондой да бизге маалымат келген. 1995 жылкы экен, Ладан Кара айылынын тургуну Ырыс айыл өкмөтүнө караштуу. Бул азыр ошол биз буларга барып, биз түнкү клубтарга бардыгына эле барып, ушул кечкисин, түнкүсүн охрана алып өзүңүздөр. Биздин эми милиция кызматкерлери ар бир түнкү клубка же ар бир кафе ресторанга түнү коюп жетише албайбыз да. Биз ар кылмыштар болот, алга көчөлөрдө жүрүшөт, бир гана кафе ресторандарга коюп биз жетиштире албайбыз кызматкерлерибизди. Биз ошол жердеги эскертип, ошол жерге охрана алып, видео камераларды коюп, ошол жердеги коомдук коопсуздукту сактаңыздар ичиндегисине. Кээ биркилер бизди, мисалы милиция кызматкерлерин бул частный объект, биз киргизе албайбыз деп бизге көп ушундай тоскоолдук кылган дагы фактылар болот. Биз барып туура айтып атат, азыркы учурда биз мынакей ушул окуядан кийин азыркы түнкү мобильный группаларды менен текшерип, жаап, азыркы учурда ушу участковый инспекторларды, ИДНдерди, патрульный постовой службаларды ушу кыдыртып, азыркы учурда жаптыртып 11ге чейин ушундай факт. Алмаз мырза, сизге журналист катарында бир сунуш айтайын. Сиздер ошондой рейд өткөргөнүңүздөрдө, ошондой текшерүү өткөргөнүңүздөрдө жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен биргеликте, ошолордун видеокамералары менен биргеликте эгер өткөрсөңүздөр, мындай нерсе мүмкүн болбойт деле да. Мындайча айтканда, ошол адамга, ошол ишкерге таасирдүүрөөк болот ошол нерселерчи. Себеби сиздер өзүңүздөрдүн араңыздарда мындай өткөзөсүздөр. Келишип аласыздарбы, кандай болот, мындай таасирдүү болбойт да. Сиздердин кылып аткан ишиңиздер дагы коомчулукка жарыяланбайт, мындайча айтканда. Мындан кийин текшерүүлөрүңүздөргө айтыңыздар, бардык журналисттер даяр ал нерсеге барганга. Мисалы, ушинтип ушул биз кантип иштерди, кандай иш-чараларды жүргүзүп атканыбызды эми сиздер аркылуу элдерге чагылдырып турсак, андан кийин туура болот деп айтабыз. Ошондой билинип атат биздин ишибиздин аткарган иштерибиз дагы. Тогу биргеликте. Рахмат. Албетте азыр бул жерде бирөөнү айыптагандан алыспыз. Ошол эле учурда эми 25 жаш болобу, 26 жаш болобу, канча жаш болгон чакта дагы ал адам өзүнүн үй бүлөсүнө же болбосо өзүнүн ата-энесине көз каранды, туурабы? Каяка кетип атат, эмне кылып атат, бирөө жарымга айтып кетет да үйдө кетип атканда. Мисалы, куш уясынан эмнени көрсө, ошону алат. Айнур эже, мисалы, сиз кошумчалап өтсөңүз болот да, азыркы учурда жаштарыбыз чындыгында токтукка шоктук кылып аткан жокпу? Мисалы, мен ошентип ойлойм да, мисалы Советтер Союзунда биз мээнет менен, эмгек менен чоңойгон адамдарбыз. Биз андай клуб эмне экенин, дискотека эмне экенин билген эмеспиз да, мисалы. Чоң рахмат, эң туура. Бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыз, балдарыбыз барысы мындай камкордук алынган, айтайлык үй бүлөсүндө жакшынакай мындай кемчилиги жок жашоого ээ. Мектептерге келсе, мектептер баары таза жарык, окуу китептери толук, мына мектептер башталды татынакай. Чындыгында ар бир бала, ар бир перзент ата-энесин аябы керек да. Ата-энесинин тарбиясын алды үй бүлөдө, мектептин билимин алып жатышат, жашоо эмне экенин түшүнүшөт. Ошондуктан ушул ата-энени аяп, ата-энени сүйүндүрүп, кубандырып жашаганга аракет кылыш керек. Анан мектепти бүтүп мына студент болушат балдар, өспүрүмдөр болушат. Мына түндөсү байкап көрсөк, кылмыштын баары түндө жасалат да. Бирок эмнеге жаштарыбыз ошол жаман жолго түшүп кетип атат да? Мисалы, мен деле чындыгында көп көрөм. Аэропорт ошол район жакта жашайм, мисалы, ал жерде деле ошондой кечки клубка окшогон нерселер бар да. Жаш кыздар жүрүшөт, жаш балдар жүрүшөт, таңгамалга чейин. Мен анан өзүмчө ойлоп калам, булардын ата-энеси бар бекен деп. Сурайт бекен булардын ата-энеси деп. Мисалы, бул нерсе Айбекке же Алмазга же Келдебекке керек эмес да. Туурабы? Туура. Ошондуктан
биринчи ар бир адам өзү тарбиялуу болуш керек, жана ата эне көзөмөлгө алуусу керек. Түндө мына азыр мыйзамдарыбыз деле бар, түнкү саат 10дон кийин көчөгө чыкпоо жөнүндө. Ал маалыматтар бардык окуучуларга деле, өспүрүмдөргө деле, студенттерге деле жеткирип турат. Ошондуктан ар бир киши өзүнө өзү жооп бериш керек деп ойлойм. Ата эне көзөмөл алыш керек үйдөн. Рахмат сизге. Келдик микрофонду уза турсаңыз. Келдик. Жашыңыз канчада эле сиздин? 32-де. 32-де. Түнкү клубка барасызбы? Барып турасызбы? Жаштыгымда баргам да. Жок, азыркы учурда. Азыр жок. Токтолуп калдыңыз, Жалал Абадта түнкү клуб бар экенин билбейм да. Билген эмессиз. Алмаз мырза, көрдүңүзбү? Демек, чектелүү гана адамдар билет экен да түнкү клубтун бар экенинчи. Туурабы? Туура. Демек, бул мыйзамдуу деп айтыш да кыйын да бул нерсени. Бул жерде түнкү клубка көбүнчө 25 жашка чейинкилер, 18 жаштан 25 жашка чейинкилер. Анан кийин ал жердеги көбүнчө башка шаар райондордон келген, шаардагы азыркы түнкү клубтарга көбүнчө ошолор барып атат. Анан ал жерде азыркы биздин жаштарыбыз азыркы учурда ата энелерин укпай калган, өздөрү тыйын табып, өздөрү каалагандай жаакка барып, түнкү клубка барабы, кафе, ресторандарга барабы, спирт ичимдигин ичип алып туруп, өздөрү менен ошо өздөрү билгенин кылып, ошондой болгондо дагы азыр жаңы мыйзам боюнча, жаңы кабыл алынган кодекстер боюнча сиздер кармап дагы алып барып отургуза албайсыздар, мас учурунда деле. Мына эң туура сөз, мынакей азыркы бизде жаңы кабыл алынган мыйзамдар, жоруктар, бузуулар кодекси жана кылмыш кодекси боюнча биз азыр түнкүсүн ошол кайсыл укук бузса, тартип бузган адамга биз азыр протокол менен эле чектелип калбасак, башка алып келип биз аны эч кандай чара көрө албайбыз. Туура. Мыйзамда сиздерге жол берилбейт. Бизге жол бербейт мыйзам. Айбек мырза, сизге сөз берсем, сиз андан кийин кошумчалап өтөсүз. Келдик. Мен билгенден 2 күн мурда, же кечеби, Ала Букадагы факты боюнча. 11-сентябрь. Түнкү саат. Бул Ала Бука районунда Сафет Булан айылынан бул жаш өспүрүмдөр негизинен 2003 жылкы балдар, үчөөсү тең классташ балдар болгон. Бул дагы айта кетиш керек, бул ата энесинин жеке жоопкерчилиги. Ошол жоопкерчилиги жоктугунун айынан ошол автоунаасын айдап чыгып атат. Автоунааны булар ошо башкарышты билбегендиктин кесепетинен ушул жол кырсыгы катталды. 11-сентябрь күнү ошол жылдын түнкү саат ошо 23:50 чамасында катталган. Ошонун кесепетинен өзүнүн шериктерин дагы кошо бир оор жаракат алып, азыркы учурда ошо больницада ооруканада жатышат. Тилекке жараша каза болгон жок арасынан, Жок, Кудай сактасын, каза болгон жок, бирок оор жаракат алышты. Алышкан, Унааны ата энесинен алып чыгып кеткен, атасынан. Ата энесинен бул учурда ата энеси дагы баягы эч нерсени жоопкерчиликти алгысы келбейт. Негизинен жоопкерчилик ошол ата энесинин мойнунда турганын өздөрү прекрасно билишет, бирок негизи бирок жоопкерчиликти албаганга аракет кылышат. Ошонун кесепетинен болуп атат. Рахмат. Ата энелер барбы? Сиз ата энесиз, микрофонду алсаңыз. Атыңыз Шухратбек, Шухратбек мырза айтып кетсеңиз, мына азыр жогоруда айтып кетти. Көпчүлүк учурда ата энелер милиция кызматкерлерин, майы кызматкерлерин, педагогдорду күнөөлөп келет, өзүнүн балдарынын мындай кандайдыр бир окуяга туш болуп калганынан, туурабы? Сиздин оюңуз кандай? Мына азыркы эле жогорудагы факты. Эмне үчүн биздин балдар азыркы учурда бир эле мектеп окуучусу деп айтпайлы, негизи эле жаштар ушул жолго кирип кетип атат көбүрөөк? Жакшы сабал болду. Бул жакта мен айтышым боюнча ата энелер бир очередь берди жакшы балдарга карабай коюп атат. Ошон үчүн да иштер болуп атат да. Ата энелер тегиз байланышып, мисалы База Коргон районунда мен ошо механика мектебинин ата энелер комитети төрагасымдан. Ошол жерде мен мисалы ата энелерден тыгыз иштеп турабыз. Шухрат мырза, мына айтсаңыз, тыгыз байланышта болбойт деп атасыз да? Мейли тыгыз мен бекеринен айтып аткан жокмун да, кош уясынан көргөнүн кылат депчи. Ошол баланы токмоктоп өлтүрүп койгон балдар, Базар Коргондук балдар да сиздер тараптан.
мисалы айылдан чыккан эле балдар болуп атат, аларчы. Бирок ошончолук деңгээлде мыкаачылык менен бирөөнү уруу, бул демек ошондой тарбия алган да. Ошондой тарбия алып чоңойгон, туурабы? Бу жерде азыр маселе кетип атат, ушу токтукка шоктук деп. Азыркы балдар, жаш балдарыбыз көпсү ата-энеси Россияда жүрөт. Биринчи очередтечи. Ушуларды бирөөсү балдар менен бирге боло турган болсо, тарбия ham жакшы болот да. Бу жерде основной тарбия ата-энелер жок эле болуп атат. Ата-энеси бар туруп унааны берип авария болуп атпайбы? Анда кандай кыласыз? Ата-энелерди эркелетип койгон болсо керек да. Атак бизде биз тыгыз иштеп келип атабыз. Мисалы биз айтабыз да, туурабы, баласы 12 жашар, 13 жашар баласы машина менен алса, "О, менин балам унаа айдашты билет. Молодец, аябай мыкты" деп мактайбыз, туурабы? Ушул нерсе туурабы өзү? Туура. Туура айтыш керек. Айтыш керек, макташ керек, Лекин жол коюшубуз керек эмес. Биз жаштыкта мисалы мындай нерселер болбогон. Кантип макташ керек? Кантип ошону? Кандай макташ керек? Жакшы окуйсуң, балам. Жакшы сабак. Мисалы машина минсе макташ керек. Жок, машина минишке өзү жол коюш керек эмес. Биринчи жолу. Өзү ата-энелер өзү курсант кылып ошондой нерселерге жол коюп атат да бу жерде. Атак мындай нерселерге жол коюш керек эмес. Тарбия жакшы болуш керек. Биринчи очередте өзү семьядан тарбия болот да. Тарбиядан, семьядан жакшы болсо, кийинки иштер ham жакшы болот. Рахмат, Келдибек мырза. Кошумчаңыз. Биринчиден бүгүнкү көйгөй токтукка шоктук деп аты туура коюлду да. Бирок бул бир тараптан болбойт. Бул түнкү клубтан эле кылмыштуулук болуп атат деген бул туура эмес. Чындыкка жакын эмес болуп калат да. Статистиканы караш керек. Эгерде түнкү клубтан бир жумада абдан көп кылмыштуулук катталып кете турган болсо, анда сөзсүз түрдө мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек болот дагы. Түнкү клубтар жабып салыш туура келет. Негизи Келдибек, айтсаңыз түнкү клубтун бизге эмне кереги бар? Бул түнкү клуб деп азыр современный кылып айтат да, бул ушул эле кафеде, кафенин эле бир түрү саат 2ге чейин иштеген. Ал жерде мен таңга чейин иштейби? Таңга чейин иштейби булар? 2-3 чейин иштеп атат азыркылар. 2-3 чейин. Анан Келдибек, сөзүңүздү бөлөм, телефон чалуу бар экен. Мен Зулфияжеке берейин дедим эле суроонучу. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык угуп атабыз, айта бериңиз. Зулфияжеке жакшы сөз айтып атасыздар, жана куш уядан эмнени көрсөң учканда ошону алат депчи. Анан мынау жерде сиз айтып атасыз, мынау ички иштер бөлүмүнө кайрылгым келет эле. Сиз ушуну тастыкташ үчүн начальник УУДуну же болбосо бир ошол жерде жоопкерчилик иштерди алып келсеңиз болот эле да, чындап келгендечи. Мынау начальник идем кен, тиги кен, бул кен, анан сиз аябай жакшы маселени көтөрдүңүз. Жакшы маселени көтөрдүңүз да. Анан эми бул адамдар эч нерсени чечпейт, жанагы кандай окуялар болот, тиги бул болот, чындап келгенде бул адамдар эч нерсени чечпейт. Ошол жерде канча жетекчилер отурат, башка отурат. Мен айта турган нерсем да, ушул прямой чече турган, бир нерсе колунан келе турган адамдарды алып келсеңиз, ушул кишилерге прямой жооп берсе, жакшы болот эле да. Сиз баягыдан бери жакшы маселе көтөрүп, суроолорду коюп атасыз, бул кишилер толук кандуу жооп бере албай атат да. Сизге терең ыраазычылык, суроо бергениңиз үчүн. Менин атым Улкан, фамилиям Кожоева. Зульфия Кожоева, ал биздин эжебиз болот, ЛТРде иштейт. Кечирим сурайбыз, албетте сиздин сунуштуңузду дагы кийинки көрсөтүүлөрүбүздө берген аракет кылабыз. Азыр кайрадан эле талкуубузду улантсак, Келдибек мырза, өзүңүздүн сөзүңүздү уласаңыз болот. Анан айттым го, бул түнкү клубка такалбайт. Бул маселени чечиле турган мындай да, же маселени козгош керек, же чече турган жолу бар. Мисалы үчүн укук коргоо органдарынан эмне талап кылынат? Эгерде токтукка шоктук болуп жаштарыбыз бузулуп аткан болсо, чечиле турган маселе оңой эле. Мына азыр баягы ичип автоунаа башкарбаш керек деп илгери 1000 сом штраф болчу, көчөдө түндөсү 60%ке чейин ичип пиво ичип айдагандар болчу, туурабы? Азыр бүгүнкү күндө эми мындай абдан кыйын болуп калды. Өтө эле өзүнө баягындай ишенип кеткен адам айдап алса, азыр дээрлик эч ким ичип айдабай калды. Себеби жогору жакта тааныштары барлар, штрафтын көлөмүн абдан көтөрүп койду. Мына азыркы жаштардын маселесин чечүүнүн ключевой маселеси бар да. Эгерде кимде ким ошондой тентектик кыла турган болсо, штраф көтөрүп коюш керек ата-энесине. Ал эми баягы түнкү клубка 18 жаштан өткөндөн кийин анын конституциондук өзүнүн укугу болот, адам укугу болот. Аны чектеп кое албайсыңар. Маселе баягы эгерде түнкү клубда отурган болсо, статистиканы алып чыгыш керек.
Эгер боло турган болсо көтөрүп чыгыш керек. Баягы кечеки абдан өкүнүчтүү окуя болду. Эми бул адамдын жүрөгүн сыздатат, кечеки баланын өлүмүчү. Булга деле келип түнкү клубка мен карап көрдүм да, окуп көрдүм, маалымат менен тааныштым. Ал жерде түнкү клубдун ичинде мушташ болгон эмес экен да, туура? Сыртта болгон да. Аны эч кандай түнкү клубту бүгүнкү күндө ички иштер кызматкерлери күнөө кое албайт. Маселе башка жакта. Ошол жерде ичишкен да, туурабы? Ошол жерде отуруп чыгышканбы? Бул жерде азыркы бизде камакта отурган 4 бала ошол жерде ичишкен, ошол жерден чыгышып, биринчи башталышы, уруштун башталышы кирип баргандагы ошол жерде мына каза болгон бала кирип барганда ошол жерде берки экинчи тарап менен ошол жерде ичинде сөз талашып кетишип, анан ошол жерде урушуп, бир тарабы сыртта да урушкан, эки жерде дагы уруш болгон да бул жерде. Эки жерде сыртта да болгон, ичинде дагы болгон. Анан баягы көйгөй мындай болуп атат да, ата эне деп атабыз да, бирок мындай фактты мойнубузга алышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө ата эне ким деген суроо бар да. Мына 90-жылдан кийин, жок, 90-жылдан кийин биздин ата энелерибиз, өкмөтүбүз дагы бардыгы какшы айтып атпайбы телевидениядан. Биз миграциянын айынан мамлекетибизде экономикабызды кармап турабыз. Ошол жоктор жылына миллиарддаган акчаны көтөрөт деп карап турум. Эгерде биздин ата энелерибиз, элибиз Россиядан акча каражат таап аткандан кийин анын балдары бул жакта мугалимдерге калып атпайбы? Демек биз бүгүнкү күндө мугалимдердин статусун көтөрүп, булардын айлыктарына мугалимдерге басым жасалыш керек. Бул көйгөйдү чече турган жолдор бар да. Биринчи кезекте мамлекеттин келечеги ушул мугалимдерге bundan да көбүрөөк немелерди беришибиз керек да. Булардын айлыгын көтөрүшүбүз керек. Параллельно идеяны кошо иштеш керек. 10 жыл мурун айткам, 9 жыл мурун, 2010-жылы. Бара ушул мектеп рекетчилигинин көйгөйү коомго келет деп. Дагы бир 5-6 жыл бар да, анын жарылышыначы. Бүгүнкү күндө мектеп рекетчилиги абдан күч алган. Аны элдер мындай байкап айтат да, себеби бая жаш балдар менен аралашып жүргөн адамдар билет да. Анан бүгүнкү күндө жаштарда түнкү клубтан да апасыл нерсе бар. Анын атына эми ушу мүмкүнчүлүктөн айтып коеюн. Бул букмекер деген ачылган. Казинону жапкан менен бүгүнкү күндө интернет акыры баягы спорттук оюндар болот, ар кандай кызыктуу оюндар букмекер деген чыккан. Ал казинодон да жаман. Ошонун аркасынан суицидке барган балдар абдан көп болуш керек. Себеби мен анча-мынча тааныган жаш балдар, 18-17 жаштагы балдар. Бишкекке барсам, мына кыйналып калыптыр. Тамак самак алып берип отурсам, аке мен бөйрөгүмдү сатып берсемби деген балдарды уктум да менчи. Ошого жетиптир, ошону букмекерге барып акча тиге берипчи. Бул бир эле чекеси. Экинчиси компьютердук оюндар бар. Компьютердук оюндарда ал түнү менен отурат. Тарбия жок, ал жерде акчасы кетип, ал бала ар кандай баягы утулуп калса, анан курак психологиясы деген болот. Психологдор бар экен го. Ар бир жаштын өзүнүн психологиясы болот да. Ошого жараша мындай чече турган маселелер бар. Ошону мына көңүл буруп коюш керек. Эмне кылып атат анда? Сиз азыр айтып атасыз да, миграция, караш. Мейли, макул. Сиз айтып атасыз, миграция күчөдү, мигранттардын балдары. Бирок ошол эле учурда апасы да жанында турган, атасы да жанында турган, түнү менен клубда жүргөн балдар бар да. Эң туура айтасыз. Бүгүн да ошол боюнча мен ой бөлүшкөм да. 90-жылдары эсиңиздерде болсо, СССР кулап, нанга очередке туруп, элдерге нан жетишсиз, ун жетишсиз болуп атканда 10 баласы бар эне бир баласын жөнөтпөгөн да, биздин айылдарда мен көбүн билем. 10 баласынын бирин да жөнөткөн эмес. Себеби бала баалуу болгон анда. Баланын кадыры болгон ошол балда. Бүгүнкү күндө 11-классты бүтүргөндү дээрлик көп баласына совет бербейт. 9-ду бүткөндөн карасаң Россияга кетирип аткан, 8-ди бүтүп кетирип аткан, эптеп метрикалуу барып кетсе, бүгүнкү күндө бала баалуу эмес, ошол баласы Россиядан жөнөткөн акча кадырлуу болуп калды деген. Мен бүгүн ушул ойду көтөрүп чыктым эле өзү негизи. Мен толук 100% кошулам бул нерсеңизгечи. Себеби дегенде азыркы учурда ата эне үчүн моралдык эмес, материалдык баалуулук көбүрөөк бааланып калды да, мындайча айткандачы. Анан Айбек мырза ушул жерге кошумчалап кетсеңиз, азыркы учурда ошо ала бука боюнча фактыны айттыңыз да, биздин Жалал Абад шаарында дагы мен өзүм жеке өзүм унаа айдап бара жатып, бир-эки көрүп калдым да, машыктыруучу баягы айдоочуларды үйрөтүүчү унаалар, машыктыруучу унаалар болот го. Учебный. Ошондой унааларды жаш балдар да. Эми баягы балдар бир 12-13 жаштагы эле балдар. Алардан коркуп айдайсың да, качан жанында ошо мугалими отурат. Өзү канча жаштан үйрөнүш керек? Ал 12-13 жаштагы балдар эмне кылат азыр үйрөнүп ал нерсени? 16 жаштан окуп, 17 жаштан уже айдоочулук күбөлүктү алган укугу бар. Сиздин айтканыңызга мен толук кошулам. Себеп дегенде бул ошол дагы бир ошол айдоочулук союз деп коет да, окутуу мекемелери. Жеке менчиктер да бар да, Жеке менчиктер дагы бар. Анан мамлекеттик, бул эми бизде Жалал Абад шаарында жеке менчик
эки эле авто окуу комбинаты бар. Негизинен мамлекеттик болуп эле эсептелинет. Анан алардын өзүнүн шарты боюнча, өздөрүнүн эрежеси боюнча ал 12 жашар, 13 жашар балдарды окууга алганга мүмкүн эмес. Бул 16 жаштан алыш керек, окутуп, анан ошол 17 жаштан уже айдоочулук күбөлүктү алганга укугу бар. Эгерде мына ушундай фактыларды дагы көрүп кала турган болсок, видео тасмага тартып сиздерге берсек чара көрөсүзбү? Сөзсүз түрдө жашы баягы факты боюнча жашын териштиребиз. Ошол Мен айтайын дегеним, себеби бекеринен бул теманы азыркы учурда козгоп атканыбыз жок. Биздин көрсөтүүбүздүн темасы дагы ошого байланыштуу. Мына Бишкекте проспекти деп Айтматов проспектисинде болгон кырсык, 17 жаштагы 4 бала мерт кетти. Бир кыз аман калды, калган 4 бала ошол тойдогу кортежде жок болушту, мындайча айтканда, бир заматтын ичинде. Бул дагы мындайча айтканда ошол жол эрежесин сактабагандыктан, жол эрежесин сактабагандыктан, атасынын бирөөнүн унасын минип чыккандыктан болду. Сиз айткандай көз ирмемде болчу нерсе да. Ошол эреже сактабагандыктын айынан келип чыгып атат. Бул жерде азыр Келдибек мырзанын айтканына да мен толук кошулам. Ошо баягы моралдык жагы эмес, ошо материалдык жактар каралып калгандыгын. Анын үстүнөн бизде азыр жаңы ногу бузуулар кодекси, баягы мыйзамдар кабыл алганда биз тараптан баягы гумандуулук тараптары аябай көп каралган. Бул менен бир жакшы жактары дагы бар. Негизинен бул 16 жаштагы баягы балдар автоуну айдап жүрө турган болсо, мисалы, бул жерде эч кандай чара көрүү жолу жок. Чара көрүү жолу жок болуп калган. Ал бирок, если факт аныктала турган болсо, за передача руль управления деп коебуз, баягы автоунун ошо рулдун ошо ата-энесине или ошонун жанында тууган улуу кимиси болот, биздин ошо бузуулар кодексинин 122-беренесинин 3-бөлүгүнүн негизинде 5,5 миң сом экинчи категориядагы айыппулга жыгылат. Факт если аныкталбай турган болсо, биз бул мыйзам жол бербейт, ошо чара көргөнгө эч кандай жол жок. Айбек мырза, ушул жерде эле кошумчалап өтүп кетсеңиз, мисалы сиз 16 жаштан баштап унааны үйрөнүп айдаса болот деп атасыз да, эми жол берилет деп атасыз да. Эми айдоочулук күбөлүктүн берилиш жолу. Бирок адис катарында айтсаңыз, мына ушул 16-17 жаштагы балдар кантип унаа башкарышы мүмкүн? Азыр бул суроого жооп бересиз, телекөрүүчүдөн суроо бар экен, андан соң. Саламатсыңарбы? Мына Жалал Абад базарынын центринин айланасында машиналарды ёлочка кылып парковка кылып атат. Ошонун ёлочка кылып парковка кылганда кайра чыгыш үчүн артка айдап чыгып түз жолду тоскоол кылып атат. Ошону штраф кылса болобу? Машина түз койсо болобу жолго? Ошол жердеги башаламандык боюнча дагы кандай штрафтар салынат? Кайсы жагына токтосо болот? Кайсы биздин Жалал Абад шаарындагы Борбордук базардын жанындагы унаалар тизилип турушат го, баягы бурулган жерде турушат, бул жагында турат, силер үлгүрбөй эле атасыңар го, тиягына биягына. Ошондо канча сомдон штраф салат, кантип жолго койсо болот дейт. Албетте бул нерсеге урматтуу телекөрүүчү, биринчи кезекте жергиликтүү бийлик өзүнүн көз кырын салып, аны көзөмөлгө алыш керек болчу, бирок тилекке каршы азырынча алар жактан эч кандай натыйжалуу иш алып барылып жатат дегенден алыспыз. Айбек мырза азыр сиздин сурооңузга жооп берет. Мен сиздин сөзүңүзгө толук кошулам, себеп дегенде ошол жергиликтүү бийлик эң биринчи элдин ошол базарга келгендеги максатын шарт жаратып бериш керек. Биринчи иретте шартын жаратып бериш керек, себеп дегенде ал ошол базарга келип автоунаасын бир жерге коюш керек да. Баарыбызга белгилүү, парковка деген маселе аябай чоң Жалал Абадта. Кандай деген жаңы зданиялар түшүп атат, баягы ишкерлер тарабынан, ошол деген биринчи иретте парковкасы менен камсыз кылыш керек, ошол жерге кирип соода кылуу үчүн. Мен бул жекече дагы оюм, негизи мен тура эле позицияны айтып атам деген ойдомун. Себеп дегенде парковкасы жок эле, негизинен бирок жол белги тургандан кийин ал жерге тыюу салынат. Мындайча айтканда, азыркы учурда сиздердин жумушуңуздар өтө татаалдашып кетти да. Татаалдашып кеткен. Анан дагы бир нерсеге токтоло кетиш керек. Бул деген шаардын, Жалал Абад шаарынын жол кыймылынын баягы коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсү тарабынан ишке ашырылат да, баягы шаарды карап аткан. Өздөрүнүн штаттык бирдиги дагы жетпейт.
Канча эле азыр? Бул азыр барысы биригип ошол Жалал Абад шаарында 9 кызматкер эмгектенет. Болгону 9 гана. 9. Анын ичинен бизде эми ошол жалпак тил менен айтканда баягы кабинетте отура тургандары дагы бар да, ошол жерде элди баягы кабыл алуучулар, элдердин барып кайрылган баягы суроо жоопторуна жооп бериш үчүн дагы начальниги бош болуп өзү 9. Көчөгө чыгып иштеп толугу менен көчөдө баягы кенже тескөөчү деп коебуз. Ошолор 5 гана инспектор. Анын экөөсү түнкү мобилдик группага чыгышат. Мен тагыраак айтып кетейин, түндөгү ошол баягы шаарды айланып, шаардын баягы автовокзал тарабын, анан Суму тарабын 2 мобильный группа биздин баягы бердеги собурлар менен кошо барыңыздар эле көрүп жүрөсүздөр, ошолор менен чогуу кызмат кылышат. Шаарга бирөөсү нарядта боло турган болсо, ошондо шаарга бөлүнө турган 2 гана кызматкер калат. Негизи сиздердин жүргүзгөн ишиңиздерди кандай татаал болуп атканын билип көрүп эле жүрөбүз. Ыраазычылык, албетте ушундай шартка карабастан иштеп атканыңыздар үчүн. Кошумча кете бериңиз. Телекөрүүчүгө жооп катары айтат элем да, бул шаар биздин шаарыбыз да. Анан республикада биринчилерден болуп, ушундай кеңейтүү, жолду кеңейтүү боюнча, жол чырактар боюнча көп эксперименталдуу болуп, биринчи Жалал Абад шаарында болду. Анан бүгүнкү күндөгү ал жердеги машина токтотуп койгон ал көйгөй эмес. Себеби ал жерде биздин шаардын тургундары бар машинасын коюп атат. Ошон үчүн баягы жаңы өтмөк курулуп атат да. Ошол жол буулуп тургандыктан гана буларга анча-мынча сөз тийбесе, негизинен ал жерде чоң баягы укук коргоо ГАИ тарабынан катачылык кетип атат дегенден мен алысмын да. Себеби ал жерде бул адамдык фактор дагы бар да, гумандуулук дагы бар. Бирөө базарга кириш үчүн айтып кетти го, машинасын 2 километрден жок жөө келбейт да. Ошон үчүн мен бүгүн ГАИлерге ыраазычылык билдирем. Себеби ошол жерге анча-мынча барганда мен дагы коюп атам машинамчы. Себеби башка кое турган жер жок да, жол тосук, айланып өтө албайсың. Адамдарды ошондой түшүнүү мамиле кылган үчүн бүгүнкү күндө ГАИлерге да ыраазы болгон адамдар көп бүгүнкү күндө. Эртең жол ачылып калса, сөзсүз түрдө билем, булар ошол күнү бир машина токтогон күнү барып штраф салат. Бүгүнкү күндө жол жабык. Сиздин сөзүңүздө калет жок, бирок ошол эле жерде сиздин сөзүңүзгө кошумча дагы анан буга кандай карайсыз, ким билет, аны өзүңүз оюңузду айтып кетесиз. Биз ушул атайын унаа токтотуучу жайлар боюнча көп маселелерди көтөрүп чыгабыз да, тартабыз, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнөн интервью алган учурларыбыз да болду. Анда ошол бир эле жоопта биз мындай заманбап 2 этаждуу дейби же ылдыйдан жердин астына дейби айланып чыга турган баягындай курабыз деп айтат да. Ал сөздү укканыма мен канча жыл билбейм, канча жыл болуп кетти да. Ошондой болуп калды. Анын ордуна мындай өзүбүздүн эмне деп коет, жуурканыбызга каратып бутубузду узатып эле курсак болот да, туурабы? Ушул маселени чечүү жолу бар да. Маселе кандай чечилет? Базарды чоңойтпош керек. Мисалы үчүн бул жерде бир базар турабы? Туура. Кошуна базарларды салбаш керек. Ошол жерге парковка коюш керек. Экинчи базар ачыла турган болсо, аны дагы ошончо площадкасы бар жерге койсо, бул чечиле турган маселе. Просто бул жерде адамдык факторлор бар. Соода түйүн ачыла берсе. Себеби ар ким өзүнүн чөнтөгүн ойлоо менен базар ушинтип чоңоюп атат да, чынын эле айтыш керек, ошого барып такалат. Ал эми баягы жол боюнча батыраак бүтүргөнгө аракет кылыш керек жергиликтүү бийлик. Башталгандан кийин батыраак бүтсө, элдерге да мындай өткөн жакшы болот да. Жол ачылып. Эми буйруса сапаттуу болуп бүтүп калсын. Эмдиги жылы дагы жер өтмөк дей турган болсо, эл чыдабайт болуш керек дагы башка жерденчи. Анан бул боюнча биз ушул эле жерде балдардын баягы токтукка шоктук деп азыр атадык, бирок бул темадан бир аз мындай четтебирээк өтүп, башка бир жерине, жаштардын дагы бир жерине токтоло кетели. Азыр мындай жаштар өзүнчө бир келбек айтмакчы, мындай өздөрүнүн проблемасы, өздөрүнүн маселеси менен өздөрү алып урушуп калды да. Чындыгында чоңдор аларга мындай көңүл бөлбөйт, мектепке барса ата-энен кара дейт, ата-энеси тезирээк ушул мектепке барса экен дейт. Орто жолдо бала өзүнүн ички дүйнөсүндөгү болуп аткан нерсесин эч кимге айта албай, өзү менен өзү болуп, мына суицидтер болгон учурлар дагы бар да. Эже психолог эжебиз келген, микрофонду узатып берсеңиздер эжеге. Сиз эже мына ушундай балдар сиздердин районуңуздарда келип, сиздер менен баарлашкан ата-энелер болдубу? Ата-энелер балдар өздөрүн алып келгендер болдубу? Практикаңызда. Мен сөзүмү кичине башкачараак баштайын дегенмин. Медицина боюнча мындай караганда, баланын тарбиясы эненин боюна бүткөндөн баштап башталат. Эненин ичинде бала 3,5-4 айлык болгондон баштап, баланы ошо мезгилден баштап тарбиялоо керек. Аны төрөшүүн, аны чоңоюп, садикке барышын күтпеш керек.
баланы основном үй бүлө тарбиялайт. Бир суткада 24 саат бар. 24 сааттын 5 сааты мектепте болот бала. 5 саатка 7 саат, 6 саатты койсак, баланы уктай турган мезгилин 12 саат кетет. 24 саатты 12 сааты уйку менен мектепке кетип атат. Ошондан калган 12 саатыны ата-эне менен болуш керек бала. Аны биз мектепке одарышыбыз, мугалимдер балдарды тарбиялоо керек деген сөз совсем туура эмес. Мен буга совсем кошулбайм. Ой, эже азыр кошулбадык. Бул нерселерди айтып келдик да, сиз ошол мындай маңызын айтсаңыз, азыркы учурда балдар кандай проблема менен, маселе менен сизге кайрылып атышат? Балдар жалгызданып калып атышат азыр. Балдар жалгызданып атат. Например, элибизде эркектери 70% стройка менен заниматься этет, курулуш менен. Же Россияда болот, же башка өзүнүн жашаган жеринде болсо, ата эртеңден саат 7-те чыгып кетет, бала менен сүйлөшпөйт ал. Учурашпайт баласы менен. Ал 8-9 ата кайра келет, атанын воспитаниясы жок семьяда. Ал баласы ата келгенде уктап калган болот. Эртеңден бала уктап аткан мезгилде ата ишке кетет. Апасы дагы баланы немесине заниматься этпейт. Сиз азыр туура эмес айтып атасыз. Мектеп баланы тарбиялабайт. Мектеп жөн окутат баланы. Жок, мен антип айтканым жок. Мен ата-эне тарбиялайт атам. Атасы менен энеси тарбиялаш керек. Балдарды көпчүлүгү действительно ата-энеси Россияга кетип калып атат. Ошо жол менен балдар карыган чал кемпирлер калып кетип атат. Бир үйдөн 6-7 бала чал менен кемпирге калат. Ошондой балдарды бизге алып келишет. Ал балдарды көпчүлүгү жүрүш турумунун бузулушу боюнча. Аларды баягы энурез деп коебуз, сийип коюшу, башка жаман немелер, депрессия, баягыдай өзүнө өзү ошондой суицидке барышы, мектепте жаман окушу, алдарды тарбиясынын бузулушу, булар бардыгы ошо семьяны тарбиясына байланыштуу нерселер булар. Шахназа эже, ошол мындай балдар менен сүйлөшө келгениңизде мындай көбүнчө үй бүлөдөгү ата-эненин мээримине муктаж болот деп атасыз да, азыркы учурда. Мээримге муктаж балдар, аябай. Мээримине муктаж болот деп атасыз. Бирок ошол эле учурда сиз айтмакчы баягындай бардыгы телегей тегиз, үй бүлөсүндө бүт нерсеси бар, атасы деле үйдө, апасы деле үйдө экен, балдар дагы мындай өздөрүнчө өзү менен өзү болуп калган фактылар бар да. Бул эмнеден деп ойлойсуз? Булар компьютерный зависимость деп айтабыз. Балдарды ошо сиз айткандай немелер. Булар бардыгы ошо үй бүлө бар жоктан жетиштүү болгон тагдырда дагы балдарга тарбия жетишпейт. Себеби дегенде, вот, например, бири менен карым-катнаш жок. Ооба, ошо ата бала эмнеге кызыкат, бала эмнени каалайт, кимдер менен достошуп атат. Бала бүгүн күнү бою ким менен достошту, кимден нааразы болду, кимди капа кылды, ким балаңды тарынтты, эмне кемчилигиң бар, сен эмнени каалайсың деп ата-апалар балдардан сурабайт. Алар жөн эле компьютерди сатып алып берип коюшат, например. Компьютердин эмнеси жакшы? Бала таза отурат, көчөгө чыкпайт, бирөө менен мушташпайт. Ошо жактарын ойлап туруп, баланы компьютерди алып берип коюшат, например. А бала тигиге байланат. А компьютер это жестокая игра. Күчү жетпеген башка нерсени бирөөмө мушташа алган бала компьютерде ушундай азартный жаман оюндарды ойнашат. Бизге ошондой балдарды алып келишет. Булар как алкогольный зависимость, как табачный зависимость, как наркозависимость. Ошондой жаман нерсе бул. Балдарды мындай сестирен чыгарыш аябай кыйын. Мен аябай кыйналам. Булар 6 ай, 1 жыл деп катташат балдар. Баягы синий кит дегендер бар эле, ошондой нерселер. Бизде дагы ошого туш болгондор болдубу, мисалы, практикада? Быйыл келбеди, былтыркы мурдагы жылдары бар болчу бизде. Бизде бар болчу, ошо көп кит деген. Жок, көп келбеди, 4-5. Жок, ошо айткан оюнуңуз боюнча келген балдар болду да, Бар, ошондойлор бар. Буларды сестеринен чыгарыш аябай кыйын. Себеби дегенде, ошо зависимость болуп буларды каныга сиңгендей болуп кеткенде шунчалык чыгарыш кыйын боларdı. Анан именно ошо келген балдар бардыгы одинокий балдарда. Буларды апасы Россияда бир жагында, атасы Россиянын башка жагында. Алар бир жылда бир жолу 25 күн бир айга же 2 жолдан бөлүнүп келет. Же мисалы мына көптү көргөн адамсыздан ошолордун балдардын ата-энелери келгенде жок дегенде бир экөөсүнө түшүндүрө алдыңызбы? Ооба, түшүндүрүп айттым мен, бирок алар айтат, мен ушу баламды келечеги үчүн жүрөм дейт. Сен бузуп атасың, тескерисинче балаңдын келечегин деп мындай айтканга мүмкүнчүлүк болдубу сизге? Эми кээде болуп калат, кээде алар өздөрүнө сөздөрүнө прав кылышат. Себеби деген айтып атам, апа бир жакта Россиянын бир жеринде, ата башка жерде. Алар экөө кошо иштебейт. Алар раздельно жүрүшөт. Анан баягы бала же амалары, тайжелери,
же ошакка көтө бир жеңелери, же картайган чал кемпирлердин колунда калышат. Алар кантип тарбия берет? Рахмат. Азыр Субуек мырзага микрофонду берсеңиз, андан кийин сиз сүйлөйсүз. Субуек мырза, айтсаңыз, мына азыр сиз Сузак районунан Базар Коргон районуна ротация болуп өттүңүз. Азыркы учурда Базар Коргон райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысысыз. Сузак районунда миграция күчтүү экен же Базар Коргон районундабы? Мисалы, Сузак районунда чындыгында миграция, сырткы миграция күч болчу, мигранттардын балдары көбүрөөк болчу. Азыр Базар Коргон районунда анан балдардын психологиясы салыштыра келгениңизде кандай болду? Бүгүнкү күндө Сузак районунда баягы центрге областын борборуна жакын жайгашкан үчүн көбүрөөк да бүгүнкү күндө миграцияда жүргөндөр. Мисалы үчүн Сузак районунда 4000 жакын баланын ата-энеси миграцияда да. Ал эми мага салыштырмалуу Базар Коргондо андан азыраак. Себептенде Базар Коргондо деле ошондой бир ата-энелер бар миграция жүргөн. Мына азыр жогоруда эже айтып кеткендей, ошол балдары чоң атасынын колунда калып калган, андан кийин тайэжесинин колунда. Көбүнчө баягы жалгыз бой энелер мүмкүнчүлүк болушунча өздөрүнүн жакын туугандарына таштап кетет экен да балдарын. А бирок действительно бирөөнүн баласын бирөө жакшы тарбиялаганга мындай бир мүмкүнчүлүгү, жолу өзүнүн баардык мүмкүнчүлүгүн жумшабайт экен да. Себеп дегенде ал эми ал ата-эне ошол балага жакшы мындай материалдык жактан, материалдык жактан ал жактан колдоо көрсөтөт. Ал эми ошол материалдык келип аткан материалдык жардам балага түз тийбейт экен да. Себеп дегенде ошол тайэжеси болобу, башкасы болобу өзүнүн мындай бир керегине жаратып коет экен да. Түз тийгенде эмне кылыш керек болчу? Мисалы үчүн ал бала үчүн жөнөтүп атат да, энесичи. Мисалы үчүн айына ушундай бир неме болгон, мисал апасы баласына 10.000 айына жөнөтөт экен да. Ошол баласынын кийим кечесине, тамак ашына, андан сырткары дагы мындай бир продукты менен жардам берип турган да. Бирок ошонун бүтүн баарын баласына жеткирген эмес. Тиги тайэжеси да. Бала ошондон аябай мындай кыйналып, даже ушундай бир зордук зомбулукка чейин барган да. Анан бүгүнкү күндө ошондой ата-энелер ал ойлобойт да, что ата-эненин жөнөтүп жаткан мындай чыгымды акча каражаты ошол балага түз, ошол баланын билим сапатын көтөрүүгө, тарбия жагынан мындай бир жакшы тарбия алууга жумшалбай жатат да. Мындай мисалдар бар. Ошол жерде сизге суроо бергим келип турат да, мындан 5-6 жыл мурда ушул маселе көтөрүлүп келген, көптөн бери маселе көтөрүлө элек, бирок мүмкүн бардыр азыркы учурда деле. Мектептерде кадимкидей балдар бөлүнүшөт экен, байдын балдары, анан кийин орто жашагандын балдары болуп, анан мындайча айтканда материалдык балуулукту мектепте дагы көбүрөөк басым жасалган фактылар бар экен да. Мисалы, бул тигинин баласы буга мындай мамиле кылыш керек, бул бунун баласы буга мындай мамиле кылыш керек, бул мигранттын баласы буга мындай. Анан бардык ата-эне баласына кой мен ушуга материалдык жардам берип, ушуну материалдык жактан тиги балдарга тең кылсам, ушул балам бактылуу болот экен деген ойдо дагы болот да ата-энечи мисалы. Ушул нерсени качан биздин билим берүү тармагы, билим берүү министрлиги бир жолго коет да? Мен ушунчалык ушул нерсеге жүрөгүм ооруйт да. Мисалы, ал кембагал болуп калганына, же ал мугалим болуп калганына, же ал депутат болуп калганына ал күнөөлүү эмес. Мектеп баарына бирдей болуш керек да. Азыр телефон байланыш бар экен, андан соң. Эмне себептен бизди госавтоинспекторлор мына базарда Каникейдин тушундагы остановкага эвакуациялык машина кое албайт. Эвакуатор жалдай албайт. Штрафстоянкага алып кеткени. Рахмат. Бизде негизи ошондой машина барбы? Уна? Уналар бар, бирок келишим шарттар пока түзүлө элек. Себеп? Бул нерсеге негизинен тоскоолдук деле жок, бирок ошол убакыт азыр талап кылынууда. Бирок жакын арада чечилет. Ошол именно шаардык жол кыймылынын камсыздоо бөлүмүнүн менен тыгыз иштеше турган эвакуация. Канча аралыкта?
ушул жылдын аягына чейин го. Рахмат, биз темадан четтеп кеттик болуш керек. Сопобек мырза, кайрадан эле сизге ушул суроо. Негизи азыр сиздин берген сурооңузга мен мындай жооп бермекмин да. Бул нерсе шаарда көбүрөөк орун алган да. Ал эми райондордо мисалы үчүн бардыгы эле бирдей жашоосу. Мисалы үчүн бир депутаттын баласы же болбосо башка, ошол эле айылдык депутаттын баласы, ошол эле мектептин мугалимдин баласы же болбосо айыл өкмөтүнүн кызматкерлеринин балдары бирдей эле да, айыл жер кезинде. Бул негизинен шаарда, чоң шаарларда орун алган. Мисалы үчүн центральный Жалал-Абад шаары, Бишкек шаары ушундай. А бирок бизде мисалы үчүн Базар Коргондо анчалык деңгээлде бүгүнкү күндө андай нерсе жок койсо. Анан билбейм, башка жерлерде мүмкүн башка мына шаардыктар отурат, мүмкүн ошолор жооп берсе. Жооп бериңиз айтыңыз. Бу адамды тарбиялоо бу возрастка эм байланыштуу нерсе да. Например, бала 3 жашка чейин өзүнүн определенный навыктары болот. Аны эч кандай башка жол менен өзгөртө албайсың. Ал баланы ошо үйдөгү мамиле, апа менен атаны бири-бириге болгон мамилеси, баягы кайнана келинде бири-бирине болгон мамилеси, бу 3 жашка чейин определенный башка нерсе бу. А бала 7 жашка чейин баланы миесинде өзгөрүштөр болот. Бу ушуларга байланыштуу. Бу семьядагы нерсе баланы тарбиялайт. Ал 7 жашка чейин болгон нерсени биз өзгөртө албайбыз кийин. Себеби дегенде ошо баланы каныга сиңип кетет. Мына мусулманчасына айтканда. Каныга сиңген нерсени биз кийин кыйналабыз. Чыгара албайт. Буну чыгарыш үчүн состояниедан буга какой-то бир сырткы каттуу түрткү болуш керек. Ал бала чоңоюп турмуштан өзү бир талчок алгыча баланын жашы 30-дан ашып кетет. Андан кийин 7 жаштан кийин 14 жашка чейин болгон дагы бир определенный возраст бар. Миянын ичинде бу определенный бир демалар, доминантный точкалар бар. Булар өзү ошо возрастына карап туруп, алар жетишет өзүнүн мөөнөтүгө. Ал мөөнөтүгө жеткенден кийин аны башка жакка өзгөртүрүш аябай кыйын болот. Шахназ эже, дагы бир адис катарында жооп берсеңиз, ушул баядагы суроо беремде эсимен көтөрүлүп кетти ушул суроо. Жеңил жашоодон дагы балдарыбыз ушул жолго барган жокпу? Кантип ойлойсуз? Мисалы, сиздер азыр айттыңыз, мигранттар болуп атат деп, балдарына жөнөтүп атат, акчалай жөнөтүп атат. Мындайча айтканда, мурдакыдай балдардын мээнети жок да азыр. Ооба, туура. Иш кылышпайт. Мурдакыдай бир эмгек менен баягындай алектенгенде, мүмкүн эч ким деле бул жолго барып компьютерге отурмак эмес, телефон кармамак эмес, туурабы? Туура. Жеңил жашоонун айынан деле ушул жол болуп атат да. Эми мындай салыштырмалуу койганда жеңил жашагандар где-то может быть 15, может быть 20%. Калган 80%. Жок, эгерде жеңил жашоосу болбосо компьютерди каяктан алып берет, мисалы? Нет, бардык балдар барбайт да компьютерге. Талаада иши болсо, анда баласы эмне үчүн талаага чыгып жумуш кылбайт да компьютерде отурат? Жеңил жашоонун арты болуп атпайбы бул нерселердин бардыгы, туурабы? Жок, мен буга кошулбайм. Себеп? Себеп дегенде мен иштейм да, мен именно ушу контингент менен иштейм мен. Ошо жеңил жашоодагы балдар дагы өзүнүн семейный какой-то бир проблемалары, воспитаниясы, башка нелер бар. Ал буга совсем байланыштуу эмес деп ойлойм мен. Туура баягы телефон, компьютер булар ошондой шарты бар семьяда балдар бар. Ошо именно обеспеченный во всем отношении дети. Но у них воспитание совсем другое. Ошондой жакшы тарбияган балдар деле бар. Мектепте неберелерим Жөн мен бардыгын жаман деп аткан жокмун, албетте ошол мындайча айтканда бекерчиликтин айынан дагы болот да бул. Ооба, ушундай деген дагы бар, бирок анча көп эмес. Рахмат. Айнура эже, сиз кошумчалап кетсеңиз, бөлмөйсүзлөр, телефондук байланыш бар экен андан соң. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Ошо мен суроом бар сизге берейин. Мен азыр сиздердин биздин дискуссияңызга отуруп, алкары сөзгө сиздин сөзүңүзгө толук кошулам мен. Азыр бардык эле мектептерде, садиктерде азыр элита, обычный сиз айткан мигранттардын балдары болуп ушулар бөлүнүп калды. Общество бөлүнүп кетти да, ушуну азыртан бир мамлекет тарабынан бир чаралар көрүнбөсө, бул кийин баягы советтер дövrүндөгүдөй эле балдар кекелер болот, анан ошол жылды жаңжал болот да. Ошон алмоо үчүн биздин бийликте отургандар бир эле кумторду карап отура бербей, канча калды, канча неме болду деп. Бизде бардык жерлерде эл өз акылына келип иштеп, өзү иштеп.
байланыш үзүлүп калды, бирок телекөрүүчүнүн суроосуна мен түшүнүп калдым. Толугу менен сизди колдойм, кошулам. Кошумчаңыз. Айтып атат, чындыгында биз азыр мындай биз жашырганыбыз менен ал бөлүнүү бар экен да. Ушул жигит эң туура маселени козгоду да. Себеби, бая айттым го, материалдык байлык өзүнүн баласынан кымбат болуп калган себебинен бүгүнкү күндө мектепте ошондой таптык бөлүнүү пайда болду. Бунун аркасы исторический, мына тарыхый факт эмнеге алып барат айтайынбы? Бунун аркасы барып, азыр таптап бөлүнгөндөн кийин акыры барып туруп бир Ленин чыгат. Ленин чыккандан кийин 32 жылдар келет. Кулакка тартылат, ошондо байдын баласы, бай дагы өзү эмне болгонун, байдын баласы эмнеси болгонун да биз тарыхта окуп жүрбөйбүзбү? Туура. Биз ошонун астына алып карашыбыз керек да. Бүгүнкү күндөгү чиновниктерибиз дагы, биз кайрадан ошо тарыхта кайтып мектептеги педагогдор дагы, мына бай айттым го, эмне үчүн мугалимдин колуна деп. Себеби мугалим билет. Курак психологиясы, баягы айттык го, мына ар бир возраст. Бул курак психологиясында педагогду окутат. Анан педагогдун өзүнүн миссиясы бар. Мисалы үчүн машина устогун болсо, педагог ар тараптан өнүккөн личностьти тарбиялап чыгарыш керек. Ал деген жакшы жүрүм туруму, эртең жакшы үй бүлө кура турган, кыз балага мамилеси, досуна мамилеси, ата энесинин мамилесин профессионалдык деңгээлде, педагогикалык деңгээлде балага сиңирип берет. Бул неменин жумушу, функциясы да. Анан бүгүнкү күндө баягы жигит эң туура алып чыкты да, урматтуу ата энелер. Мен кайрылып кетем ушундан эме алыпчы. Урматтуу ата энелер, бүгүнкү күндө силер өзүңөрдү гана ойлоп атасыңар, байлыгыңарды гана ойлоп атасыңар. Эгерде балаңарды ойлогондо мындай нерсеге барбайт элеңер. Бунун акыры барып же 90-жыл болот, же бир Ленин келип падышалык немедегиде кулакка тартылып бай манапты кыркуу менен бүтөт. Себеби бул ар бир элдин өзүнүн эмоциялары болот. Кокон хандыгы болгон, канча тарых болгон. Тарых ар 100 жылда кайталанат да, биз ошонун алдын алыш үчүн бүгүнкү күндө жакшы жашоо болуп атат. Мындай материалдык жактан караганда баарынын үйү бар, кийими бар, бир акесинин көйнөгүн индиси кийгенди бүгүнкү күндө көрүү мүмкүн эмес. Убагында ошондой болуп чоңойбоду эле бардыгы. Бүгүнкү күндө ошон тоңчулук заманда балаңыздарды ойлоп коюңуздар. Жакшы мектептерге киргиле. Мугалимде көп нерсе чечилет экен, мисал катары айтып коеюн, факт катары, мына көрүүчүлөргө дагы. Мына Себат, азыркы Сапат деген мектеп бар да. Билесиздерби, ошол ар жылы республиканский баягы неме болгондо, тестирлөө болгондо дайым 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү орундарды алат. Ошол жактан Себаттан чыккан, укук коргоо органдары айтып тастап берсе керек. Себаттан чыккан балдар укук бузуп, же кандай бир же бет артып жүргөндөрүн мына көрүү дагы мүмкүн эмес да, аз. Факт болсо да аз болсо керек. Мен мына көрбөйм, ошондуктан бүгүнкү күндө мугалимдер көбүрөөк жардам беришибиз керек. Туура. Мен бул нерсеге толугу менен кошулам. Мисалы, Айнур айым, сиз микрофонду алсаңыз, сиздердин мындай чындыгында Келдибек мырза айтмакчы, ушунчалык деңгээлге чыгып иштешиңерге да кандай шарттар жаратылып берсе да, министрлигиңиздерчи, эми буйруса жаңы министриңер келди, ошого көңүл бурар буйруса. Айтып кетесиз. Мен буга чейинки суроолорго да толуктап өтөйүн. Мына бул жактагы коллегам дагы суроо берип өтпөдү беле. Ооба. Биздин коомдо, биздин мамлекетте ар бир бала ал анын улутуна, динине, ата энесинин жашоо жагдайына же башка абалына карабастан ар бир бала мектепте билим алууга тең укуктуу. Биздин баш мыйзамдарда жана башка мыйзамдарда баарында келтирилген. Ошондуктан биздин Жалал Абад шаарындагы билим берүү мекемелеринде барысында балдарыбыз мектепке, мектеп жашына келген балдардын баары мектепке кабыл алынат. Мына быйылкы окуу жылында сан ариптештирүү жылы ал кабыл алынат, ооба, бардыгы болот. Азыркы учурдагы претензия боюнча ата энелерге карата, балдарга карата жакшынакай шарттар түзүлдү. Өзүңөр күбө болуп жүрөсүңөр. Мына мектептерде, балдар бакчаларында ошол эле балдардын тарбиясы, таалими кандай болуп жатат? Коомчулук тараптан байкоо иретинде мына байкоо аппараттары орнотулду, толугу менен онлайн режимде иштеп жатышат. Ошондой эле биздин мугалимдер ар бир класста балдардын социалдык абалын толуктайт. Жыл башынан эле тактайт. Анын ата энеси кайда, ата энеси толукпу же Россияда же башка жакта. Быйыл мисалы үчүн биздин шаарыбызда 23.566 окуучу болгон болсо, 2800 окуучу мигрант үй бүлөдөгү балдардын балдары. Бирок биздин мугалимдер ал балдарды бунун ата энеси мигрант экен же бунун атасы аз камсыз болгон үй бүлө экен деген мугалим жок. Биз буга тикеден тике каршыбыз. Эгерде ошондой факты катталып мектептериңиздерде кала турган болсо, кантип кайрылыш керек, кайерге
барсак кандай чара, бирок ошол эле учурда баягы карганын көзүн чокубайбы деген нерсе болуп калбайбы? Жок, андай болбойт. Бала биздин ар бирибиздин бактыбыз. Баладан артык дөлөт жок. Ошондуктан эгерде мектепте андай фактылар катталган болсо, биринчи болгон кезекте чакта делечи Айнур эже мындай экен да, болгон чакта деле ата эне кайрылбайт экен да, себеби мен эгерде кайрылсам, балам ошол мектепте ошол ага эжекеси же башкасы басмырлап коет, анан балам окуй албай калат деген ойдо, ал ата эненин ичиндеги гана бир дарды көйгөйү катарында эле калып кетет экен да. Себеби дегенде мен укпадым, бир иш чаранын арты же бир ушундай окуянын арты менен бир мугалим иштен кетти деген фактынычы. Жер Жалал шаарына тийиштүү эмес негизичи. Биздин шаарыбыз деле мен мисал келтирип айтайын. Бизде бар. Биздин ата энелер, мисалы үчүн мен өзүмдө эле сентябрдан бери бир нече ата энелер кайрылды. Ата энеси Россияда инилеринин, сиңдилеринин балдарын алып калган. Биз аларга туура жолду көрсөтүп эле мектептерге кабыл алдык. Түшүндүрдүк. Алардын жашоо шартына дайыма көңүл бурүүсү жөнүндө айттык. Ата энелер кайрылышат. Бүгүнкү күндө ата энелер билет, өзүнүн укуктарын билип калышты, милдеттерин билип калышты. Анткени мына силер тараптан деле, коомчулук тараптан деле байма-бай түшүндүрүү иштери жүрүүнүн алкагында ата энелер бир топ өздөрүнүн иштерин түшүнүп, кайрылып эле жатышат. Чоң рахмат. Жалал Абад шаарындагы мектептердин кантип иш жүргүзүп жатканын ар дайым көзөмөлдөө биз байкынтип айтканда чагылдырып дагы турабыз, билебиз. Бирок тилекке каршы биз райондор алысыраак болгон үчүн райондорго барып кандай болуп атат, эмне болуп атат деп рейдтер жүргүзө элекпиз да. Бирок угушубузча азыр жакында мына жаңгак башталат, терим. Мектептер жабылат. Биз андай фактылардын үстүнөн дагы барганбыз. Бияга кандай болот? Бул суроо, по-моему, Базар Коргон районунда болсо керек. Негизинен болгон экен ушундай нерселердин бүтүн баары. Биз эми аны алдын алып, негизинен алдын алып, бардык ошол Тоозонозундагы жаңгак токою бар мектептерге алдын ала уже түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Негизинен балдар мындайча айтканда чыгып жаңгак тергенге мүмкүнчүлүк берген жокпуз. Алардын ата энеси балдарды таштап кеткенге эч ким жок экен да. Ошол себептен балдарын кошо алып кетет экен да. То есть алар мындайча айтканда жылына бир жолу келе турган сезон экен. Ошондо балдарын бирөөгө таштап кеткенге аларда шарт жок экен. Ошондо кошо ала кетет экен да. Анан эми конечно бир буну биз уже алдын алып Негизи өзү билим берүү тармагында көп өзгөрүүлөр болуш керек да, шарт. Мындайча айткандачы, буйруса эми жакшы тилек кылып турайлы. Телефондук байланыш бар экен, улай бериңиздер. Алло. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, биз сизди угуп сурооңузду бере бериңиз. Алло. Алло, саламатсызбы? Алло. Улкан көзөйдө. Булготов. Мен сизге сұрау бердім эле. Бериңиз. Алло, сизге сұрау бердім эле. Мен азыр университетте карасаңыздар, укук органдары бир тарапта турат, Да. Не бир тарапта турат? Айта бериңиз, Ата энелер бир тарапта турат. Урматтуу телекөрүүчү, сиз сыналгыңыздын үнүн ылдыйлатып алып, сурооңузду бере бериңиз, биз сизди угатабыз. Телефондук байланыш үзүлүп калды. Сизге маалымат берип кетейин. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери бир тарапта турат. Бул жакта бир эле ата энелер эмес, бул жакта билим берүү тармагынын адистери, педагогдор, социалдык тармактын кызматкерлери, коомдук активисттер дагы бар. Баарынын эле максаты бул жерде ошол жаштарды канткенде биз жакшы жолго сала алабыз, алардын маселесин канткенде биз чече алабыз, ата энелерди канткенде биз жоопкерчиликке чакыра алабыз деген темада болуп атат. Сизге түшүндүрмө берип кеттик деген ойдомун. Бул жака микрофонду берсеңиз, бизге дагы коомдук активисттерден келген. Саламатсыздарбы? Мен кошумчалай кетсем, мен жаштардын өтүн алдынан ошо
как балдардын атынан болуп кетейинчи. Кыскача айтканда, эскини оңдогунча эсим кетет демекчи, мен азыркы күндөгү мисалы ЗАГСтан өтүп аткан жаштарга кайрылып кетейинчи. Азыркы мисалы эркектер турмуштан баягы эмеден ЗАГСтан өтүп атат. Бирок баягы энени уже кандай десем болот. Мать-одиночка кылып ЗАГСтан өтүп атат да. Азыркы күндөчү аябай ошондой абча алып кетти да, чын айтсам. Анан албетте ар дайым аты эне дегенде эне зачем эне? Балага келсек, миграция бул билими жоктор, билими бардар чыгып атат. Себеп дегенде тирикчилик кылыш керек. Үй бүлө анан өзүнүн курсагын тойдуруш керек. Азыркы күндө ошо жаштардын атынан сүйлөй турган болсом, билим берүү министрлиги мен бир нерсени суранып кетет элем. Азыр мисалы ар кандай организациялар аркылуу биз мектептерге баягындай тренингдер өтөбүз деп барсак районаларга бизди киргизишпейт да, мына кабыл алышпайт. Ошол нерселерди билем да. Айрым район дебестен мындай так эле айтыңыз, кайсы районго барсаңыз сизди киргизбей коюшту? Мисалы Сузакта 2017-жылы болганда, ошо Сефер Волт FCI деген фонд международной толерантности аркылуу барганда деле бизде мындай кандай десем болот, тоготушпой койгонбу билбейм да. Ким тоготпой койгон? Ошо киргенде эле баягындай эмелер болот го, секретарлар мисалычы, киргизбей башчыбыз жок эле бир жакка кеткен эле, зачем? Ал постоянно отуруш керек да, туурабы? Ал учурда ким эле сиз болсоңуз керек эле? Ал учурда 2017-жылы. 2017-жылы ким эле? Тажидинова болчу. Жок, Бечилов. Бичелов болсо керек эле. Анан айтып бериңиз. Анан ошо жаштар менен азыркы көйгөй каяктан чыгып атат? Биринчи баягы жен совет дешибиз мүмкүн, аксакалдар, ошо баягы кону кошуна коомчулук болуп атат. Ошо бала жөнүндө баягы коомчулук билет да. Баягы чыр-чатак чыгарып койсо деле ошо коомчулук, ошо баягы мугалимдерге, баягы ошо билим министрлигине но адамдарга кабарын берип койсо мисалы, ошо маалыматтан кабардар болмок мисалы. Анан айтып кетсем, энелерди күнөөкөр кылыш кереги жок деп ойлойм да. Себеп дегенде баягы мисалы мектептер чогулуштары болсо, мектептерге чакырат да. Албетте ал жерге ата эмес, основной эне барат. Суранат элем ата-энелерден, основной ошо аталар барсын. Неге ашыр койгон балаңды өзүң деле карачы, кандай тарбия болуп атат. Ошо менин сунушум. Мен сиздин сунушуңузга толук кошулам. Азыр эле Келдибек мырза буга баятан жооп бергендей болду. Айтып кетпеди, баланын кадыры болбой калды депчи. Чындыгында ата-эне үчүн баланын кадыры жок болуп калды да азыркы учурда. Кечегинде эмес, бүгүнкү күн менен жашайлык, бүгүн кандай бүтөт, эртең кандай болот. Ошого бүгүн план кылайлы, эртең уже бир максатка жетишели. Рахмат, бул эжеге дагы микрофонду узатып берсеңиз, эже келди, түз эфирге ончукпай отурат. Ата-энелерге болгон өзүңүздүн сунуштарыңызды айтып өтүп кетсеңиз, сиз бул багытта кимди күнөөлөйсүз? Ата-энени же укук коргоочуларды? Мен эми мына соцпедагог болуп Бекмамат Осман атындагы номер 5 мектеп гимназиясында иштейм. Өтө ата-энелер менен көп иштешебиз биз, үйлөрүнө барабыз. Чындыгында ата-энелерди да күнөөлөп кетебиз. Себеби ошол мигранттардын балдары айрыкча бизге өтө көйгөй жаратат. Ата-энеси аял жакка кеткенден чоң ата, чоң энени тоготпой ошол туура эмес сөздөрдү айтып, ар кандай жактарга чыгып, компьютер клубтарга ошондой кечинде чыгып көчөлөргө чыккандар болуп атат да. Мына ошон үчүн ошол акча деп мен айтам да, ошол акча деп ата-энелер кеткен менен балдардын келечегин жоготушуп атат. Мына ушуларды биз дайыма ата-энелер менен сүйлөшүп канчалык деңгээлде таасирленип атышат ошо айткан? Жакшы, эми азыр аракет кылып биздин мектепте, бизде эң көп шаар боюнча биздин мектепте болуш керек балдар. 2573 бала бар азыр, дагы келип атат, дагы алып атабыз эми. Ошолордун ичинен жакшы, ата-энелердин колдосу, аракет кылгандар бар эми, анын ичинен да чыгат экен да. Анча-мынча ата-энелер бар түшүнбөгөн, менин балам эле айтасыңар депчи. Бирок ошолорго жеткирип, колубуздан келишинче ошо түшүндүрүү иштерин алып барып атабыз, чакырабыз. Ушу биз менен тез-тез байланышып турган ата-энелер бар, жакшы окуучуларыбыз дагы бар, түшүнгөн ата-энелерибиз дагы бар. Эми бул жашоодо ошондой экен, ошо аракет кылып иштеп келатабыз. Ушу мигранттар бизге өтө көйгөй жаратат чындыгында. Акыркы сөздү Келдибек мырзага узатсак, ата-энелерге болгон сиздин сунушуңуз мүмкүн болсо жеткиликтүү кылып айтсаңыз.
Бая айтып кеттим ата-энелерге. Андан да жеткиликтүүрөөк кылып, мүмкүн дагы угуп өзүнө келип калышар. Ата-эне табиятта мындай да, мен өзүм педагогмун да, биология, химия деген адистиктенчи, анан табият жөнүндө айтып коеюн, табиятта адам же жаныбар эмне үчүн баласын абдан кам көрөт? Себеби ал өзү үчүн кам көрөт. Себеби эртең ал чоңоюп, өзүнө окшош тукум калтырыш керек да. Эртең чоңоюп, ошол ата-энесин караш керек да. Бүгүнкү күндө ар бир ата-эне өзүңөрдү сыйлай турган болсоңуздар, анда балдарыңарды жакшы тарбия берип, эң биринчи бул ден соолук да. Ден соолук, бар жокто ден соолуктун баасы жок. Өмүр. Сен ошол бир инсан баланы, ошо өзүң каныңан бүткөн баланы жакшылап тарбиялаганга көңүл бурушуң керек. Керек болсо, казанда кайнап жаткан тамагыңа караганда дагы, анын пиязы күйүп кетсе дагы, таштап коюп баланы карашың керек да бүгүнкү күндөчү. Бирок андай эмес да бүгүнкү күндө. Эмне кылыш керек? Силердин көйгөңөрдү айтып коеюн, капа болбогула. Силердин көйгөңөр тамыңардын крышасы бүтүш керек батыраак. Автоунааңардын кымбатыраак минишиңер керек. Кошунаңардыкына караганда силердин тоюңар мындай жакшыраак болуп өтүш керек да. Ушул көйгөй менен жашайсыздар. Же кайсыл бир адам абдан өсүп кетип аткан болсо, ошону көрүп ошого ичтарлык кылып жашайсыңар да. Бул мындай жакшырап турган нерсе эмес да коомдо. Анан силерди көрүп анан өсүп баштайт да. Кыргызстанда бай айтат го, идеология жок дейт. Идеология бар. Кайсы идеология? Ушул бүгүнкү коомдогу берип аткан идеологиялар да. Ошондо бүгүнкү күндө баардык коомго айтам. Да, анча-мынча эгемендүүлүк алдык, кыйынчылыктар болот, чыдайлы, жакшы коомду, жакшы балдарды тарбиялап алайлы. Сиздерге терең ыраазычылык, бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Андыктан ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалап кетебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу ата-энелер, сиздерге кайрылып кетчү жагдай. Балдар бул биздин жараткандан берилген бир аманат. Мына ушул аманатты өзүңүздөрдүн көз карегиңиздерди сактап, ага аяр мамиле жасасаңыздар, сиздер эмнени кылсаңыздар, келечекте сиздерге ошол нерсе кайтат. Бул дүйнөдө баладан өткөн байлык жок. Ар дайым амандыкта жүз көрүшөлү, саламатта туруңуздар.